Alas, arbaleden kalas, aydan aman bololu, жылдан esen bololu, жақшылықты теңiri берді, жарық күнді кеңiri берді. Алас, алас, арбаледен қалас, жақшылыққа жанаш, жамандықтан адаш. Алас, алас. Негізі біздің қырғыз елі дегелек ата бабаларыбыз көчмөндө калып болгон, аны баарыбыз билебиз. Анан биз өзүбүздүн эң ыйык болгон салттуулугубуз менен, каадан наркыбыз менен, ырым-жырымыбыз менен жазылбаган мыйзам катарында жашап келгенбиз. Жана аны баардык жерде колдоно билген биздин ата бабалар. Анан биз анын урпактары албетте аны унут калтырбай дайыма колдонуп жүрүүгө милдеттүүбүз, акыллуубуз деп эсептейм да. Эми мындай да, мисалы бешикке салганда сөзсүз эле жаш киши аластабайт, аны ошо кадыр барктуу, нарктуу апа аластап, анан кийин сөзүн айтып, анан бешикке салат. Баягы арчанын өзүнүн бир мындай бир касиети бар экен да. Ошо арчаны күйгүзүп, арча менен аластаганда ошол арчанын жытынан көп нерсе качкан экен. Анан керек болсо ал бир арча өзү ден соолукка дагы пайдалуу экен да. Азыркы убакта мен көрүп жүрөм, ошо больницаларда деле арча менен аластап колдонуп атат. 1 мүнөт, 2 мүнөттүк алыстоонун ичинде бирок көп деген сыр бар да. Көп деген ар жагынан чечиле турган кыры бар да. Ошон үчүн бул арчанын өзүнүн касиети, аластын өзүнчө бир бийик чоң сыры бар деп эсептейм.